Бүгүн сиздер менен мына ушундай аябай даамдуу үй шартында суши жасайбыз. Эң биринчи ак күрүчүбүздү таптаза кылып жууп алабыз. Суубуз туп-тунук болчу жууп алабыз. Атайын сушиге арналган күрүчтөрдөн колдонсоңуздар болот. Андай жок болсо лидер күрүчтөн эле колдонсоңуз болот. Суу куюп, жай отко казга коебуз дагы, бышырып алабыз. Андан кийин күрүчкө арналган ушундай уксус болот. Бул уксусту жанагындай китайский приправалар саткан жерден, кондитерскийден тапсаңыз болот. Андан кийин үстүнө туз салабыз, шекер салабыз, жакшылап аралаштырабыз дагы. Бир четке ала турабыз. Мынакей, даяр. Андан кийин бизге болсо сушилерди орогонго ушундай коврик керек болот. Бул бизде циновка деп аталат. Буну да кондитерскийден же болбосо сушиге атайын арналган продукциялардан саткан жерден тапсаңыздар болот. Мынакей. Эми ковригибизди пищевая пленка менен ушундай кылып ороп алабыз. Бул эмне үчүн? Биз сушини ороп жасап жатканда жармашып калбай, ыңгайлуу болуп, сиздерди жүдөтпөй ороп жасап алыш үчүн керек болот. Мынакей, ушундай кылып ороп аласыздар. Даяр, ага чейин биздин күрүчүбүз дагы бышып калды. Мынакей, эзилбеген, сонун болуп бышты. Жай отто ушундай кылып бышырып аласыздар. Канча суу кеткенин, канча күрүч кеткенин бардыгын берем кыздар, жазып коем алдына подробно. Андан кийин уксусту жылуу кезинде эле ушундай кылып кошуп, аралаштырып бир четке ала турабыз. Мынакей, биздин күрүчүбүз даяр. Андан кийин болсо бизге кызыл сёмга балыгы керек болот. Сушини жасаардын алдында морозилкага сала туруңуздар кыздар. Ушундай катыгыраак абалда турасаңыздар, сиздерди жүдөтпөй, жакшынакай болуп, жармашпай, сонун болуп тура алат. Мен да кичине эртерээк алдым. Мынакей ушундай кылып жука кылып, формасын чыгарып, турап аласыздар. Мынакей. Андан кийин ашып калган сёмга балыгыбызды салумка кылып, мынакей ушундай кылып салумка кылып турап алабыз. Буларды биз сушинин ичине начинка кылып салабыздар. Биз бүгүн 4 түрдүү начинка менен жасайбыз сушилерди. Андан кийин бизге ушундай нори кажет болот. Баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Эми сушилерибизди жасап баштайлы. Жаныңыздарга сөзсүз түрдө суу коюп алыңыздар. Күрүчтөрдү граммдап бөлүп алабыз дагы. Көрүп турганыңыздардай норинин жарымын колдонуп жатам мен. Мынакей, колуңузга күрүч жармашкан сайын сууга кичине малып алып, жайгаштырсаңыздар, жүдөбөй жакшы жайгаштырасыздар. Мынакей, кичине ушунча түрүн, ушунча бөлүгүн калтырып коесуздар. Мынакей, тегиздеп, жакшылап шашпай жайгаштырып аласыздар күрүчтөрдү. Мынакей, эми оодарып алабыз. Андан кийин бизге творожный сыр керек болот. Творожный сырдын ар кандай түрүн колдонсоңуздар болот. Кыздар, бул сушиде бир катып калган рецепт жок. Начинкасын өзүңүздөр каалагандай кылып, салып жасасаңыздар болот. Өзүңүздөргө жаккан начинкалар салсаңыздар болот. Андан кийин бадыраңдын ортосундагы жанагындай уруктарын алып коюп, ушундай кылып, ничке кылып турап алабыз. Креветка менен жасасаңыздар болот, крабовый палочка менен жасасаңыздар болот. Ар кандай кылып, сизге кандай даам унайт, ошо менен жасасаңыздар болот. Бул мен биринчи түрүн жөн эле творожный сыр менен жана бадыраң менен ороп жатам. Мынакей, формасын чыгарып, ушундай кылып жасап аласыздар. Андан кийин биздин турап алган, даярдап алган сёмга балыгын ушундай кылып үстүн жаап, алып тегиздеп сушинин формасын чыгарып алабыз. Мынакей, бир сушибиз даяр. Эми экинчи сушибизди жасап баштайлы. Күрүчүбүздү алып, бул жерде эми жарым эмес, 1/4 норини колдонуп жатам. Ортосунан күрүчтү жайгаштырып алып, эки чекесинен кичине орун калтырып коесуздар. Творожный сыр. Андан кийин бул жерде мен тооктун дöшетин
грудинканы бышырып алдым. Суга бышырып алып, ушундай кылып салып, бадыраң салабыз жанына. Эми жакшылап ороп, чекесин кичине суулап коюңуздар. Ошондо жакшы тыгыз оролот. Коркпой эле орой бериңиздер. Бир ирет, эки ирет жасап алсаңыздар, кийинкиси оңой болуп калат, көнүп каласыздар. Мынакей, экинчи сушибиз даяр. Эми үчүнчү турун жасап баштайлы. Күрүчтү дал алдыдагыдай кылып, ушундай кылып ортого салып алабыз дагы. Мынакей оодарып алдык. Творожный сыр кошобуз. Андан кийин бунун ичине жана туурап алган сёмга балыгын кошуп, бадыраңдан кошуп оройбуз. Бүгүн мен 4 түрдүү начинка менен жасап жатам. Эң башкысы кандай жасалат, кандай оролот көрүп алсаңыздар эле, өзүңүздөр каалаган начинка менен жасай берсеңиздер болот. Мынакей, чекелерин тегиздеп. Биздин үчүнчү сушибиз даяр. Мынакей, эң акыркы сушибиз калды. Алдыдагыдай эле күрүчүбүздү граммдап бөлүп алабыз дагы. Ушундай кылып салып, творожный сыр салдык. Андан кийин тооктун этин. Мен балдарым көбүнчө тооктун эти менен жасалганды жакшы көрүшөт. Ошон үчүн мен көбүрөөк тооктун эти менен жасап берем. Мынакей. Үстүн басып ушундай кылып сушинин формасын чыгарып ороп аласыздар. Мынакей биздин сушилерибиз даяр болуп калды. Эми бул жерде биз эклер жасайбыз. Кадимки эле үйдөгү сууга ундан кошуп, жакшылап венчиктин көмөгү менен аралаштырып, мынакей, аталадан кичине коюураак кылып жасап аласыздар. Өтө коюу да кылып жасабаңыздар, орточо кылып жасап аласыздар. Андан кийин бизге ушундай панировочный сухари керек болот. Мен ушундай кылып килограммдап алып алам дагы, ушундай кылып идишке салып алам. Мынакей, ушундай болот. Буну да кондитерскийден тапсаңыздар болот. Эми сушилерибизди ушундай кылып биринчи эклерге маалып, андан кийин панировочный сухариге оонатып, майга кууруп алабыз. Аябандай дамдуу болот, кыздар, ушул куурулган сушини. Мен балдарым аябандай жакшы көрүп жешет. Сиздер да ушундай кылып жасап бериңиздер. Майды кызытып, ушундай кылып кууруп алсаңыздар болот. Мынакей. Өтө бышырып албаңыздар, эки жагы кичине кызарганда эле алсаңыздар болот. Орточо отто, отуңуздар улуу болбосун. Орточо отто ушундай кылып эки жагын кызартып аласыздар. Мынакей, биздин сушилерибиз даяр. Андан кийин бизде ушундай тортко арналган краскалар болот го. Ошонун сары турун алдым дагы мен. Ушундай кылып 2-3 тамчы кошуп, эклерибизге 2-3 тамчы кошуп, сырты күрүч менен капталган сушибизди эклерге маалып, андан кийин панировочный сухарибизге маалып, бунда кууруп алабыз. Ошондо сушибиз сары түстө болуп, аябандай кооз болуп чыгат. Бул эми өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Ушинтип жасап, өткөрсөңүздөр да болот, сатсаңыздар да болот.
магазиндерге өткөрсөңүздөр дагы болот. Мынакей бунда куруп алдык. Мынакей аябындай сонун болуп кооз суши болуп чыкты. Сушилерибиз даяр. Эми ушундай кылып кесип алабыз. Эки чекесин алып, кесип алсаңыздар болот. Жанагындай одноразовый пакеттер, одноразовый посудалардан алып, ичтерине сушилерди салып, магазиндерге өткөрүп иштесеңиздер дагы болот, кыздар. Бул даамы аябындай таамдуу суши болот. Домашний үйдө жасалган. Мынакей ушинтип кесип алабыз. Биздин сушилерибиз даяр болду. Мынакей ичи да аябындай сонун болот. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде видео рецепт жаккан болсо, ой пикириңизди калтырып, лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Аман болуңуз.